аныктайбыз. Мына могул жактагы приборлор менен кыймылдуу фосфорду аныктайбыз, гумусту аныктайбыз, топурактын pH чөйрөсүн, электр өткөрүмдүүлүгүн аныктайбыз. Демечи, тип почвы, механический состав Да. ушуларды аныктайсыздарбы? Топурак механикалык курам. Керектүү параметрлер да буларда. Мисалы биз азыр деген жанагы жети көрсөткүчтү жасап беребиз. Мисалы дыйкан чарбаларга топурагындагы керектүү жети көрсөткүч. Мына ошону жасайбыз. Эгер андан сырткары башка физикалык касиеттерин десеңиздер, бизде деген структурасын аныктайбыз, топурактынчы. Мына бул жакка кирсеңиздер, бул боюнча жана pH чөйрөнү аныктайбыз. Топурактын pH чөйрөсүн, бул деген топурактын электропроводимости, ток өткөрүмдүүлүгү. Бул деген предварительно топурак туздуу эмеспи, мына ушул прибор менен билсек болот да. Буларды на полевых условиях иштетсек болобу? Же стационарный? Стационарно. Булар бияка топурак алып келип бул жактан жасаш керек. А эми мына могул прибор деген спектрофотометр, буга биз деген жанагы органикалык углерод с пересчетом на гумуса. Гумусту мына ушул жерден, анан фосфорду да ушул прибор менен аныктайбыз. Калийди тигил менен, фосфорду муну менен, гумусту муну менен, анан мына могул эки прибор, анан мынагы натрийди аныктай турган тоже портативный. Мына ошол эме менен натрийди аныктайбыз. Натрий, да? Ошондо Натрий болгондо эмеде жанагы нитраты натрий в почве. ошондо НПК болуп атат да ошондо. НПК, гумус, pH среды, почвенный pH среды. Микроэлементтерден кайсы микроэлементтер? Микроэлементтерден бул Молибден, элементтерди тиякта агрохимический лаборатория бар. ал башка лаборатория. Башка лаборатория жаңы алып келди. Жана атомный анализатор деген. Ал 24 элемент аткарат. Сонун экен. Ошону деген баары эме тияктан адис алып келип туруп бир жума адистерди окуттук. Буларды окуттук. свидетельстволорун берет бизгечи, то есть текшерип берет. Эгерде кызматташуу жолдорун аныктап тактап алгандан кийин мындай оперативно чыгып талааларда анализдерин кылсак болот экен да. Транспортторду уюштуруп, бригадаларды уюштуруп, выездной Тияктан дагы бирөсүн. жакшы экен анда. Даярдоодо бизге деген ушул ылдамдатып берет да. То есть могул жака топурактар салынат, бул жакында Центрифуга сыяктуу. талкалап берет. Майдалайт экен бул, Майдалап берет, талкалап майдалап берет да. Мына ушундай приборлордун жардамы менен метр деп коет. Муну менен биз деген эме кылабыз. Обменный калий. Обменный калий, топуракта канча калий болуп атат. Ошону ушул менен аныктайбыз. Газ баллон сыртта турат, пламенный фотометр, то есть жалын менен. Кыргызстанда кычкылдуулугу жогору да. Жок, кычкылдуулугу эмес, эме шакардуулугу деп атат, щелочность. Щелочность. Да. Щелочность деген жогорураак болот. Бизде кычкыл топурактар жок, кычкыл топурактар. Щелочность немеси боюнча. Бизде андай топурактар жок, мырки эме жанагы ийне жалбырактуулардын астында гана болушу мүмкүн, и то 6-6,5 тегерек эле. А так в основном биздики 8ден 7,5дан өйдө, 8,5ден тегерегиндеги. Төмөндөтүш боюнча сунуштар сиздерде бар да. Ооба, биз аны да Өсүмдүк өзүн жакшы сезиш үчүн да, өсүмдүк төмөндөтүшүбүз керек. айдасак топурактын гербосу чөйрөсү жакшы боло баштайт. Ага кандай